Өзбекстан дегенде өзбек элинин ала топусу, кернеи сурнайы, кол өнөрчүлүгү, ак бактасы менен кыжылдап кайнаган базары, өрүк мисте жаңгагы. Ал эми Борбор шаары Ташкент жөнүндө кеп кылганда бай карт тарыхы менен дүйнө элин суктандырып келген керемет шаар көз алдыга тартылат. Учурда шаар калкынын саны 3 миллионго жетип, кирип чыккандар менен туристтерди кошкондо 5 миллионго чамалап барат экен. Ошондо шериктеш өлкөлөрдүн ичинен Ташкент шаары калкы жыш жайгашканы боюнча 3-орунду ээлейт. Келе жаткан 2024-жылы шаар макамына ээ болгондугунун 2015 жылдыгын белгилөө үчүн эмитен эле кызуу даярдык иштери жүрүп жаткан экен. Деги эле Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива шаарларын көрүү үчүн төгөрөктүн 4 бурчунан недеген гана элдер келишпейт дейсиң. Ошолордун катарында Республикалык шайыр апалар телефестивалынын демлигечи тобу да бар. Алардын бирден бир максаты жекеле элет маданиятынын өнүгүшүнө салым кошуп, салтты нарыкты жайылтуу эле эмес, ага кошумча эл кыдырып, жер кыдырып, башкалар кандай өнүгүп жатыптыр, биз кандай экенбиз, мына ушуну салыштыруу жана ак элечекти ааламга жайылтуу. Канча бут кирсе, ошончо кут кирет. Өзбек эли да, бийлиги да так ушуну билгендей, сезгендей, алыс жакындан келгендерди болушунча таң калтыралы дешсе керек да. Меймандостук андай эмес, мына момундай болот деп Ташкенттин так ортосуна плов борборун ачып салышыптыр. Атагы ааламды аралап кеткен 5 казанды соц тармактардан көрүп калган апалар жөн турмак беле. Эл барган жерге биз да баралы. Пловуна деле ыраазы, жанагы дайрадай болгон чоң казанын көрөлүчү деп келип калган кирбездери. Салам, Кыргызстан! Немеден келдик? Баткен, Кадамчай. Мына Ташкент немесиде 5 казан деген плов бар экен. Ошону бизден элдер, туристтер келип атат экен. Биз деле барып ошону жеп келейлик, көрүп келейлик деп эл менен бирге туристтер менен келдик. Кудайга шүгүр. Мана-мананда балдар неме кылып жатат. Ушуларды көрүп биз да сыймыктанып турабыз. Экскурсия кылабыз деп чыктык. Казандарын көрөйлүк дедик. Дагы келгибиз кеп турат. Буйурса. Салам Ташкент. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, апалар ааламы каналынын көрүүчүлөрү, ошентип мына апалардын демилгеси менен 2-3 жылдан бери калп айтпасам ошол Ташкентке барат элек, Самаркандты көрөт элек деп аябай өздөрү демилге көтөрүп, ушул ойду бышырып жүрүшкөн. Ошол жүзөгө ашып атат. Саткын эже, Кудай буйруса Ташкентке, Самаркандка кош келдиңер. Мына силердин шарапатыңар менен бизди дагы чыгармачыл топту дагы шайыр апаларда илгертен бери жүрбөдүк белек. Силер да барышыңар керек деп мына бизди кошо алып келип, баскан турганыбызды тарткыла, апалар каналына жүктөгүлө деп силердин артын күрүч менен күрмөксү ичет деп бодго. Биз да келип калдык. Ошо чакырганыңыздарга эже биринчиден унутпай ушинтип чакырып койгонуңарга чоң рахмат. Эми мынакей өзүңөрдүн максатыңарга жеткенде турасыңар. Келдиңер эже, келгенден кийин эмнелерди көрдүңөр? Жалпы эле ушул апалар ааламы каналынын көрүүчүлөрүнө кандай салам дуба жолдогуңуз келет, жагып атабы? Ошол таасирлериңиз менен бөлүшсөңүз эже. Эми мынакей биз бүгүн 2-чи күн болду. Ташкент шаарында жүрөбүз. Өзүбүздүн Кыргызстандын кошуна мамлекетибиз Өзбекстандын борбору Ташкентке келдик. Эли менен, шаардын ичи менен кеңири таанышып чыктык. Шаар бизге аябай жакты, эли жакты. Маданий иш-чараларына катыштык. Эс алуучу жайларында болдук. Анан бул Ташкенттен бизге эмнеси жакты? Ушу шаардын тазалыгы бизге абдан жакты. Кичине жарым кадам баскан жерибизде
мусор сала турган челектер коюлган, шаардын ичи таптаза. Анан ошо шаардын тазалыгын туура сактаган элине да ыраазы болдук. Маданияттуу ошо мороженыйды жеп ыргытып ийген, челегин ыргытып ийген жаштар жок. Сууну ичип көчөгө таштаган жаштар жок. Баардыгы челектерге салышып ушундай таза экен. Анан ошондой эле биз ушу канча жерлерди ушу Жакшынакай автобустун ичинде кыдырдык. Ушу бир дагы биздин эми жаман деп айтпайм, биздин Бишкектегидей пробкага тыгылып убакытты өткөрүп күтүп турган жокпуз. Шар өтүп ушу жакшы жүрдүк. Убактыбыз бул жагынан эконом болду. Анан эми ушу көргөн жакшы жактарыбызды ушу биз келген апалар Кыргызстандын булуң бурчунан келдик. Ушу өзүбүздүн айлыбызга, өзүбүздүн шаарыбызга жайылтып, кичине болсо дагы ушу жакшы жактарын айтып, өз салымыбызды кошсок деген тилегибиз бар. Бизде деле мына Кыргызстанда ушу айыл жерин, элет маданиятын, жалпы эле маданиятты көтөрүүгө өзгөчө кам көрүлүп баштабадыбы? Анан ошого биз дагы өз салымыбызды кошолу, өзүбүздөн баштайлы, өзүбүз ошондой тартиптүү бололу, жаштарга үйрөтөлү деген тилегим бар. Анан эми ушу коңшу мамлекеттерге ушундай өнүгүп өсүүнү каалайм. Анын ичинде биздин Кыргызстаныбыз дагы өнүксүн, өссүн, жаркыраган ушундай туристтердин мекени болсун деген тилекти айтат элем. Жогоруда айтып кеткендей, ак элечегибизди шаңкайтып ала тоодо эле эмес, башка жактан да кийип таң калтыргыдай кылалы деген идея так ушул Сардалхан Чакаева эжеге таандык. Ал Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 3-чү айланпасына катышып, Кызыл Кыя айымдары апалар тобун жетектеп келип, Кабыстар тобунун купулуна тогуп, 1-чи орунду ээлеп, Кызыл Кыя шаарынын намысын татыптуу коргоп кетишкен. Өтө чоң таасирленип атабыз. Кечки Ташкентте азыр жүрөбүз, апалар барыбыз. Ушул апалар алам кыдырат проектиси менен азыр ушул апаларга демилгечи болуп, биз өзүбүздүн Баткен жактан 26 апа болуп келдик. Себеп дегенде биз Турцияга чейин барып келдик. Ал жерге барганда дагы өтө жакшы бир таасирлер менен кайтып келдик. Ошону дагы жандандырайлы деп апалар азыр экинчи эмездүү достук көпүрөсү катарында мына азыр Өзбекстан менен кошуна мамлекет болгон үчүн Ташкентти көргөн эмеспиз. Азыр биринчи жолу келдик. Анын үстүнө мына түнкү Ташкент, кечки Ташкентти көрөлү деп атайын ушундай убакыт ажыратып чыктык. Азыр аябай жакшы таасирленип атабыз. Апалар менимче бардыгы эле курсан деп ойлоймун. Себеби ушундай бир жөрөлгөлөр боло берсин мындан кийин дагы. Ушуну менен эле токтоп калбастан ушу Казакстанга барсак дейбиз дагы. Ушу алам кыдырат деп Аллах Таала берген калган өмүрүбүздү ушундай бир кыдыруу менен, эл жер көрүү менен, ушунун маданияты менен, элдердин үрп адаттары менен, кыскасы ушу достук көпүрөсүн бекемдеп, энелер ушул куракта дагы ушундай бир эмеге өзүбүздү таасирлерибизди балдарыбызда кийинки муундарга калтырайлы деп өзүбүз дагы эс алып, ушундай бир жакшы бир энергия алып атабыз да, кыскасы. Апалар менен сүйлөшүп калатасыздар? Ооба, апалар менен сүйлөшүп. Кубанычтары. Апалар негизи көбүнчө бизде айрыкча мына түштүк регион жакта апалар үйдөн чыгышпайт. Эмгек менен ушу балдарын небере карап отурушат. Азыр өздөрү үчүн убакыт бөлүп, ушунчалык бир аябай жакшы таасир калтырып атат деп атат. Себеп дегенде азыр ушунчалык көздүн жоосун алып, айлана чөйрө мындай кооздукка бөлөнүп, бир өзүнчө эле бир шаң майрам, чоң майрамдай барыбыз кубанычта болуп турабыз. Апалар дагы өтө кубанычта, себеби
биз азыр барып эс алып турган жерде дагы отуруп ушул бир өзүбүздүн таасирленип өзүбүзгө алган бир жакшы жактарыбызды бири бирибизге айтып түгөтө албай жатабыз да, кыскасы аябай жакшы. Дагы ушул бойдон эле калбастан апалар аалам кыдырат, дагы кыдырабыз. Кудай өмүр берсе, ден соолук берсе. Бияка эжейим, сиздер өзбекче ырда даярдап келипсиңер, шайыр апалар даярдап. Ооба, биз шайыр апалар ооба, биз өзүбүз мына Баткен, Өзбекстан менен чек ара болуп калган үчүн тилибиз дагы жакын, үрп адаттарыбыз дагы жакын. Ошондуктан бир гүлдесте катарында бир апалар өзүбүз бир жакшы ырды даярдап алайлы деп өзбекче ырды дагы алып келдик. Кудай буйрса, аны дагы ушул көрөсүздөр, ырдайбыз. Анан башка тилдерде дагы, мисалы үчүн тажик, кыргыз, өзбек тилдеринде ушундай ырларды ырдап, мындай өзүбүздүн жөндөмүздү дагы да көрсөтсөк дейбиз да элгечи. Ошондой эле биз Кыргызстандын түрө жерлерге бардык. Мисалы үчүн көчмөндөргө бардык, Нарынга барып келдик, Ысык көлгө бардык, Таласка барып келдик. Өзүбүздүн өтө тоолуу, жакшы жерлерибизди даңазалап көрүп, анан ошо Ташкентке келгенде, ошо түнкү, мындай кечки Ташкентте дагы дайым эле биз күндүзү тартылып жүргөндүктөн ушу клиптерибизди, ырларыбызды түнкү Ташкентте, түндө дагы бир мындай караңгы киргенде ушундай бир жарык кооздуктар менен клиптерибизди тартырсак деп ниет кылдык эле. Азыр ошону иш жүзүгө ашырайлы деп атабыз. Жакшы, аябай жакшы таасирде болуп атабыз. Тартылдыңыздар да эже? Ооба, тартылды, Кудайга шүгүр. Жалпы көрүүчүлөргө кайсыларды тартуулайсыңар? Эми биз өзүбүз негизи шайыр апалар болгондуктан биринчи шайыр апа деген ырыбызды как гимн катарында ошону биз дайым эле ырдап жүрөбүз. Себеби ырыбыз аябай мындай бир элде шайыр апалар чагылдырып турат. Анан кийин ошону менен бирге эле бул Өзбекстандын эң бир популярдуу болгон мындай шок дагы, бийге дагы жакын болгон Баргал деген ырын алып чыктык. Азыр биз ошол ырды ырдаганда биз менен кошулуп элдин бардыгы бийлешти да. Ошого аябай кубанычта болдук. Себеби өзүбүздүн ушул өзбек тилинде дагы ырыбыз менен бир мындай из калтырдык, ташкенттиктерге бир гүлдесте катары болуп калды деп ойлойм. Zaman
Biz ушул Ташкент шаарын кыдырып, бардык жакшы жерлерин көрүп жүрөбүз. Күндүзү дагы бир топ жакшы жерлерин көрдүк. Аябай сонун өзүбүзчө толкунданып, өзүбүзчө сүйүнүп, ушул күнгө жеткенибизге дагы аябай биз кубанычтабыз. Түнкү Ташкентке дагы мына азыр келип отурабыз. Түнкү Ташкент дагы аябай сонун, элдин баары кубанычта, жүзүнөн күлкүлөрү кетпей кубанычта болуп жүрүшөт. Апалар аламынын шарапаты, Шайыр апалар деп мына уюшкандан бери биз Турция мамлекетин көрүп келип, ошондон бери максат кылып койгонбуз. Ушу колубуздан келишинче аалам кыдыралы, атына заты жарашкан ушундай бир өзгөчө бир топ болойлуу, ушул дүйнө кыдырып, дүйнө элинин жакшылыгын алалы. Тазалыгын көрүп, суктанып, ошол нерсе бизде болсун деп. Ар бир кылган иштерине назар салып, суктануу менен аалам кыдырып жүрөбүз. Турциядан кийин буйруса мына бүгүн эртеден бери Ташкентте жүрөбүз. Ташкент шаары аябай жакты, тазалыгы, анын гүлгө оролгондугу, жапжашыл болгону, чаңы жоктугу, ар бир жерде ушунчалык сонун имараттардын курулганы мага аябай жакты, заманбап имараттары жакты. Ушунчалык байрактарын дагы аябай сыйлайт экен. Чоң ар бир жерде байрактарын, Өзбекстандын байрактарын көрүп атабыз. Негизгиси биз Өзбекстанга, Ташкентке келип, адамдардын ыймандуулугун, адамдардын ушунчалык боорукерлиги, меймандостугун көрүп аябай сүйүндүк. Бул жерде булардын машиналарын айдаган, тээп жүргөн машиналарын көрүп да суктандык, өздөрүнөн чыгат экен. Бул да бизге аябай сабак болуп атат. Бизде да келечекте өзүбүздүн Кыргызстандын машиналары чыгып, өзүбүздүн машиналарды айдасак деген ниет тилек кылдык. Изги тилектерибиз ишке ашат деген чоң ишеним менен бүгүн биз Ташкент шаарында ушинтип кечкирттик. Дүйнө жүзүнөн келген туристтер менен көрүшүп атабыз. Бул жерде көптөгөн индустарды көрүп жатабыз, казактар, көп мамлекеттен келиптир. Мына ушул элдер мээр көздө деп коет го. Адамдар, башка мамлекеттен келген адамдар бири-бирибизди карап олтуруп, ушунчалык баягы адамдык дагы бийик сапаттарды бири-бирибизден алып атабыз. Элечектерден казалып жүрөсүңөр да. Ооба. Элдер көргөн элдер эмне деп атышат? Аябай таң калышып атат. Элечек бул жанагы мен айтар элем, элечек менен биз дүйнөнү таң калтырып, биринчиден, экинчиден Кыргыз элинин улуттук кийимин даңазалап, анан бетти жаппай эле ушинтип ата бабаларыбыз кийип келгендей эле кийинсек болот экен дегенди далилдеп дүйнө жүзүнө жар салып атабыз. Сулуулугун жашырбай, бизге окшоп ушинтип элечек кийип келсе, дүйнө эли келип, как жылдыздар менен сүрөткө түшкөндөй түшүп атат. Карабулак айылындагы Айгүл Гүлү Шайыр апалардын жетекчиси болом. Бизде эң Кыргызстанда мурда Союздун маалында Ташкентке келип болуп окуган студенттер эң күчтүү болгон. Кыргызстанда бардык жакшы жумуштарды аткарып жүрүшкөн. Себеби Ташкентте бизде өтө тартип каттык болгондуктан биз окууду ийгиликтүү бүтүргөнбүз. Мен Госбанктын окууну бүтүргөнмүн. Госбанкты шу жерде бүтүрүп 75-жылы, мана 48 жылда мен Ташкентке келип отурамын. Мен mana şu menin kurstaşlarım bardығы meni izdep kat jönöşüptür. Turayeва Гүландамхан жөнөткөн экен. Men азыркы күндө Ташкентке чукул келип калып, адресини, телефондору өзгөргөнгө байланыштуу мен азыр жол албай калдым. Мындан кийин мени көрүп турган болсо, мен Ташкентте окуган өзбек, кыргыз, каракалпак, казак досторум бардыгы көрүп турган болсо, менен ысык салам. Ташкент метрополитени же метросу СССРдин курамында турганда эле курулуп баштаган. Орто Азиядагы биринчи метросу бар эң чоң шаар. Москва, Ленинград, Киевден кийинки 4-чү болуп 1977 жылы биринчи линиясы ишке берилген. Элдин көбү так ушул жер алдында поезд менен жүрүшөт экен. Ал эми жердин үстүндөгү автомобиль жолдору дайыма ачык, тыгын деген түшүнүк жок. Метронун узундугу 77 километрди түзүп, учурда станциялардын саны 60га жетип калыптыр. Ак элечек апаларыбыз
мынча келген соң муну да көрө кетпесек болбойт дешти. Метрого түштүк, көптөн бери Күк Алка метробусга түштүк. Аккайын апалар тобунун жетекчиси Фазилат эже менин жанымда. Маанайыңыздар кандай эс алып атасыздар? Рахмат. Манайыз абдан сонун. Ушул бизге насип кылып, ушул Ташкент шаарына коңшуна, Өзбекстан Ташкент шаарына келип биз абдан кубанычтабыз. Мындан дагы эки элдин ортосунда достук боло берсин, биримдик боло берсин. Бул Өзбекстандын шаарларын көрүп туруп биз да ушунчалык колкунданып атабыз. Себеби биздин Кыргызстаныбызда ушинтип өнүгүшүбүз керек. Биз да ушуга салым кошушубуз керек. Ушу апалар, шайыр апалар баарыбыз топтолуп, ушу Кыргызстаныбыздын ушинтип бул да Ташкент Өзбекстандын текстиль өнөр жайы абдан жакшы өнүккөн экен. Биз дагы ушинтип өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өнүктүрүшкө салым кошушубуз керек. Чоң ийгилик сиздерге дагы. Биринчи жолу метрого биринчи түшүп аткан апалар бар экен. Сиздер биринчи жолу түштүңүзбү? Жок, мен мурда Москвага барып түшкөнмүн, бирок биринчи жолу түшкөн эжелерибиз бар, энелерибиз бар. Абдан кубанычта. Биз дагы ушундай кубанып турабыз, ушулар метрого түшүп биринчи жолу өмүрүндө биринчи жолу метрого түшкөндөрүнө абдан кубанычтатар. Биз биринчи жолу келип атам мен. Аябай сонун жакты бизге мындай жерлерди көргөнгө насип эткенге Кудайга шүгүр деп айланып жүрөбүз. Мына аябай сонун өттү. Бүгүнкү күнүбүз дагы мына жакшы болот деген үмүттө мына метрого келип метродо жүрөбүз. Ташкентке келгенбиз мындан бир 5-6 жыл мурда. Азыр эми андан бери мына дагы көргөн жакшы да. Мындай өзгөрүптүрбү? Өзгөргөн аябай сонун мурда башкача. Азыр элдердин маанайлары баардыгы жакшы үчүн бизге да аябай сонун болуп атат. Ташкентке келебиз, Самаркандка келебиз дегенде үйдөгүлөр каршы болгон жокпу? Жок, биринчи келген үчүн эл жер кыдырып көрүп келиш үчүн балдарым, кыздарым макул болду. Барып көрүп келиң деп рахмат. Ошолоргоям. Мындай жакынкы мамлекет болуп атпайбы бизгечи? Анан алыскы мамлекеттерге бардыңызбы? Деги эле саякатка барып жүрөсүзбү же биринчи жолу чыгып атасызбы? Мен Россияга гана барганмын, башка эч жака чыга элекмин. Шайыр апаларыбыз Ташкенттин чыгышы менен батышын, түндүгү менен түштүгүн түрө кыдырышты. Айрыкча Амир Тумурдун аянтын аралап, Хазирети Имамдын эстелигин, Ташкент деле мунарасын, колөнөрчүлөр музейин, Кукелдаш жана көз карандыс Өзбекстан аянттарын кыдырып, Ташкенттин күндүзгү да, түнкү да көрүнүшүн көрүшүп, тазалыгына, элдин жумуш менен камсыз болуп өндүрүшү өр алып, өздөрү чыгарган машинелерин өздөрү айдап жүргөнүнө, жер алдындагы метросу менен ылдам жүргөн поездар бар экенин өз көздөрү менен көрүштү. Мына келгенибизге 2 күн болуп калды. 2 күндөн бери аябай жакшы жерлерди көрүп атабыз. Жакшы жерлерди түшүп атабыз, мынантип ырдап атабыз. Тансага түшүп атабыз дегендей сонун жерлерди көрүп атабыз. Ташкент аябай кошар экен, аябай жакшы экен. Метрого түштүк, метрону да көрдүк, шылтоо менен. Мынтип шылтоо менен келбесек, бул жерде көрмөгөн эмеспиз да. Сиздер эми салыштырганда келдиңиздер да, туурабы жөн эле келген жоксуздар. Биздин Кыргызстаныбыз да ушундай болуп өнүгүп өсүп, Кыргызстанды дүңгүрөтүп салса биз аябай кубанычтабыз. Биздин келечекте балдарыбыз үчүн кызмат кылат экенбиз, балдарыбыз үчүн көп нерсени үйрөткүбүз келет экен балдарга. Мына ак элешек кийгенибиз, нары бери басканыбыз деле бир чоң нерсе экен да булчу. Балдарыбыз үчүн сабак экен, балдар бизди канчалык өйдө көтөрүп атат, колдон келе турган иш экен. Мындан да сонун жерлерди курса болот, завод, фабрика курса болот экен. Ушундай тазартып шаарды, мындай кылып өзгөртсө болот экен. Мына булардын шаарын көрүп, жерлерин көрүп, жолдорун көрүп аябай неме кылып атпайбызбы? Биздин дагы Кыргызстан ушундай болуп өнүксө, өссө деген тилегибиз чоң. Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 5-чи айлампасынын гран-присин жеңип алган ошо демилгелүү апалардын тобунун чечими менен Карагужур айымдары апалар тобунун жетекчиси Уулкелди эже дагы мына бүгүнкү ушул саякатты уюштурууга демилге көтөрүп 2 жылдан бери мынакей келип калышты. Самарканд, Ташкент жана кечки Ташкенттин баарын көрүп, өздөрүнүн көздөрү менен мына таасирлерин бөлүшөйүн деп турат. Анда Уулкелди эже, өзүңүз эми ошо өкүнгөн жоксузбу ушул демилгени көтөргөнгө? Жок, келгениңерге өкүнгөн жоксуңарбы? Ташкентти биринчи жолу көрдүк. Карагужур айымдары Ташкентке 3 күндүк сапар менен келдик эле. Мына кече таңга жуук келдик эле. Ошондон бери кыдырып келатабыз. Өзбек эли бизди ушундай жаркыраган маанай менен тосуп алды. Бул жерде биз өзгөчө байкаганыбыз Ташкенттин ичиндеги, шаардын ичиндеги тазалыкты
эң жогорку деңгээлде экенин көрдүк. Андан тышкары жөө адамдар аз экен. Себеби метро бар экен, метро иштейт экен. Жөө адамдар аз, автомобиль жолдору ушундай ачык экен. Мындай биздин көзүбүзгө ушунчалык тыгын жок, абдан жакшы, ушул жагы абдан жакты. Анан транспортты карасаң бүт аппак машиналар экен, себеби өзүндө машина чыгарган завод бар экен. Ушунусу абдан жакты. Биздин Кыргызстанда дагы ушундай завод, фабрикалар көбөйсө, жаштарыбыз иштесе, биздин Кыргызстаныбыз өнүксө деген ойдобуз. Мына азыр метрого кирип, метрону көрүп чыктык. Бизде да метро болсо, биздин да жолдорубузда тыгын болбосо деген ойдобуз. Биз небере чөбөрө деп жашап келдик. Эми мындан кийин өзүбүз үчүн жашайбыз. Апалар аалам кыдырат. Ат арытып алыстан келип жатышса, базарлык албай үйгө кантип барышмак эле. Атагы чыккан Чорсу базарында эмнелер гана жок дейсиң. Өрүк мейиздин түрлөрү, жаңгак, бадамдар жер жайнайт. Бардыгы ирети менен коюлуп, тейлөө маданияты, тазалыгы көпчүлүктү тамшандырат. Энелер эзилтен эле айылга барабы, алыска барабы, бала бакырам карап калбасын, жегенимден ала барайын деп түйүнчөгүн куружалак алып барган эмес. Бу жолу биздин апалар так ушул улуу салыкты утурлай Ташкенттеги эң ири жана атактуу Чорсу базарын аралап жөнөштү. Ата, 30 000.
Өзбекстандын Ташкенттен кийинки эң ийри шаарларынын бири бул байыркы Самарканд шаары. Т8 кылымда курулган имараттар, археологиялык жана архитектуралык ансамбльдер күнү бүгүнкүдөй сакталып калгандыктан ЮНЕСКО 2001 жылы Самарканд маданияттын очогу деген аталышта бүткүл дүйнөлүк маданий мурастардын тизмесине киргизген. Баса 1925 жылдан 1930 жылга чейин Самарканд Өзбекстандын борбору болгонун көбү биле бербесе керек. Атактуу Ригстон аянты 15 кылымга таандык улуу мурас. Дал ушул жерге төрөктүн төрт бурчунан келген туристтер биздин апалардын шаң кайган элечектерин, кийимдерин көрүп, суктанып сүрөткө түшүп, ал турмак ырдап, бийлеп, черлерин кошо жазып алышты. Салам, Кыргызстан! Илгери келгенбиз биз дагы 80-80 жылдарда келгенмин, азыр эми ондогудан дагы башкача болуп кетти. Айырмасы барбы? Айырмасы бар. Анда вообще башка эле, азыр башка болуп калыптыр. Самарканд оңдоп, аябай оңдоп түзөп, краскалап жакшына кылып коюпту. Сиз каяктан келдиңиз? Бияк жактыбы? Voi di dove venite? Vi piace questi paesi, queste città? Veniamo dall'Italia, è stata una scoperta bellissima perché l'Uzbekistan è un paese veramente stupendo. Мы приехали из Италии. На самом деле для нас это было огромным сюрпризом, потому что это очень прекрасная страна, и этот город Самарканд тоже очень красивый. Сиздер менен бирдикте мына биздин апаларыбыз, шайыр апаларыбыз дагы эс алып жүрөт. Ушундай көп элечек кийген апаларды көрдүңүз беле? Lei sta dicendo che queste signore che abbiamo fatto le foto insieme, ci sono anche poete, le persone più importanti, famose. Quindi voi come trovate queste persone? Noi, confesso, siamo rimasti affascinati dai costumi. Adesso sapere che non c'è solo una bellezza esteriore, ma anche interiore ci fa molto piacere. Очень удивлены. На самом деле нам было очень приятно видеть этих женщин, да, именно в национальных одеждах. Потому что сейчас в Европе это очень редкость встретить кого-то в национальных одеждах. И нам это было очень приятно. Приятным сюрпризом. Эти бабушки тоже туристы? Anche queste nonne sono i turisti. Certo, la bellezza è poter viaggiare a qualunque età, perché in ogni tempo della vita si può scoprire qualcosa e quindi è bello che si siano messe in viaggio. Здесь возраст не имеет значения, но самое главное это путешествие. То есть, чтобы у нас была возможность в любом возрасте путешествовать и показать свою национальность везде, это даже очень красиво. Наши бабушки из Кыргызстана, они не Узбекистан, они приехали из Кыргызстана. Вы слышали, да, такая страна? Киргизстан, non sono uzbeke, quindi magari voi avete sentito questo paese, Kirghizistan. Abbiamo sentito, ma non l'abbiamo ancora mai visitato. Chissà, forse il prossimo viaggio potremo farlo lì. Да, конечно, мы слышали, мы знаем про Киргизстан, но, к сожалению, еще у нас не было шанса посетить вашу страну, Киргизстан. Но очень надеемся, что, может быть, следующая поездка наша будет именно в Киргизстан. Үйдөн чыкканыбызда жомоктогудай жөнөгөнбүз да, эми жомоктогудай барып келебиз деп ошондой эле болуп жатат бизге. Себеп мына кече Ташкентте болдук, ал жерде канча жакшы тазалыктарыны, канча деген адамдарды мындай культурный аябай жакшынакай эмелерди көрдүк. Берге келсек, Самарканд андан дагы жакшы экен. Бул жерде туристтер көп экен, канча деген туристтерди көрүп, алар менен канча сүрөттөргө түшүп, видеолорго түшүп, аябай мындай сүйүнүчтөбүз. Баарыңарды курчап алды окшойт, апалардын баарын. Аябай курчады, абдан курчап, жылдыра койбой ушунчалык таң калышып атат да. Силер эми бир чоң максат менен чыккансыңар да. Биринчи саякатчы болобуз, экинчи апалардын ушул элечегин аалымга таанытабыз дедиңер да. Ошол максатыңарга жеттиңерби? Ооба да, жеттип, ушунчалык сүйүнүп, бул туристтерден ушунчалык элечегибизди сурашып, оор эмеспи, кыйын эмеспи, бул кандай кийим сурашып ататтарчы. Тил билбегенибиздин себеби анча жоопту бере албай жатабыз. Көрсө тилди да билиш керек турбайбы? Көрсө тилди да билиш керек экен. Мындай чекеге чыкканда бардык тилди
аракет кылышыбыз керек буюрса. Аз болсо дагычы. Ооба. Анан эми өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, сиз мына келем деп айттыңыз, балдарга, бала бакырага, үйдөгүлөргө айттыңыз. Алар дароо эле макул болуштубу? Ооба, болот да. Эми биздин азыркы убагыбыз ошол келди болуш керек. Биз балдарыбыздын баардыгын жайлаштырдык. Кудайга шүгүр. Келиндерди алдык, кыздарды чыгардык, неберелүү болдук. Ушул жашыбызга чейин биз көптөгөн немелерди өткөзүп, анан бул группага кошулуп алып, ушундай ааламды кыдырат айымдарга кошулуп алып, азыр мына ушундай жүргөнүбүзгө балдарыбыз сүйүнөт. Себеп жер аттыңар сүрөттөрдү. Жер көрүп, шаарларды көрсөтүп аттык, Ташкенттин кечки ситтилерин көрсөтүп аттык. Аябай сонун коо жерлерди видеодо жөнөтүп аттык. Дагы деле сөзсүз гостиницага келгенде гана бизге эме телефон ачылып атты, башка маалда көрсөтө албай кетчинде ушунчалык сүйүнүштү. Алар дагы абдай сүйүнүп, апа жакшы жүрөт экенсиздер, сонун жерлерди көрүп атат экенсиздер. Көпчүлүк апалар мисалы үчүн андай шаарларды көрө элекдер бар экен, көрө элек. Келбей калгандарга да жөнөтүп атасыңар, алар да өкүнүп атабыз. Ананча алар Россияда биягы үйдө калып калган себептүүлөрүбүз бар. Алардын баарына жөнөтүп атабыз. Алар аябай класстарды басып, сонун кылып турсуңар, аттың ай дегендер болуп атат. Ооба, ушундайлар болуп атат да.
1000 уккандан бир көргөн артык деген ушул тура. 2-3 жылдан бери пландап жүргөн апалардын улуу максаты мына мынтип жүзөгө ашып отурат. Чын-чынына келгенде мындай ишти биздин шайыр апаларыбыз гана жасай алышат.